айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Doğuşumdu satma деген лозунгменен иш-чара уюштурулдук. Бул иш-чаранын демөөрчүлөрү бир саясий партия эмес, ушул өзүбүздүн эле шаардагы агалар каржылады да. Бирөө 1000 сом берди, бирөө 10 000 сом берди, ушинтип жана байге фондко 20 000 сом чыгарып берди. Анан бул кубок, медаль, диплом, грамота, баннер бүт чыгымдын баарын шаардагы кегетилик байкелер көтөрүп берди да. Биз демилге көтөрдүк. Ушундай иш-чара уюштуруп атабыз, колдоп берип койгула деп канча сом кетерин жазып жөнөттүк. Анан алар 1000 сомдон кылып ортого чыгарып, шаардагы кегетилик байкелер уюштуруп эмесин көтөрүп берди да, байге жагынча. Анан эң негизги максат ошол добушубузду сатпайлы деп. Мисалы 1000 сом менен же 2000 сом менен өзүбүздүн жерибизди сатпайлы. Биринчи биз күрөш болду. Күрөштүн айылдык деңгээлде Ава-Тоо Доору коомдук бирикмеси тарабынан добушуңду сатпа аталышында иш-чара ынтымакты бекемдөө, улуттук спорттун өнүгүшүнө сабын кошуу, жаштарды сергек жашоого чакырып, ден соолукту бекемдөө максатында уюштурулган сүрмө күрөш боюнча өткөн мелдеште кегети балбанын наамы менен Аслан Карбеков сыйланат. Медал бар эмес. Аркан тартыш боюнча өткөн мелдеште 4-чү орунду ээлегендиги үчүн 1991-жылдын балдары сыйланат. Үчүн 2000-жылкы балдар сыйланат. Аркан тартыш боюнча өткөн мелдеште 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1983-жылдын балдары сыйланат. Канат футбол боюнча өткөн мелдеште мыкты бомбардир наамы менен Кайрат Асанкулов сыйланат. Мыкты дарбазачы наамы менен Аскат Алмазов сыйланат. Ушул эле сыйлык менен эртеден кечке оюндун аягына чейин калыстыгын кылган мыкты кабыс наамы менен Асанкулов Бекзат сыйланат. Мыкты чабуучу наамы менен Руслан Исакматов сыйланат. Ушул эле сыйлык менен мыкты коргоочу наамы менен Расул Октябрь уулу сыйланат. 4-чү орунду ээлегендиги үчүн 2001-жылдын балдары сыйланат. 3-чү орунду ээлегендиги үчүн 1992-жылдын балдары сыйланат. 2-чү орунду ээлегендиги үчүн курама команда сыйланат. Чоң утуш менен бүгүнкү кече футбол боюнча турнирде 1-чи орунду алган үчүн 94-жылдын командасы. 1, 2, 3. Жылдан да тышкары айыл боюнча дагы чемпионат өткөн. Анда мисалы Лескос, Өтөгөн, Чапай, анан кегетинде намысын талашып өзүбүздүн балдар чыгып, чемпионатта мелдеште 1-чи байгени алышты. Анда кегети курама командасы. Азаматка кубок чыкпайдыр деп. Көрдүңөр? Көтөрүп коюңуз.